сегодня закладываем фундамент одной из крупнейших в мире золотоизвлекательных фабрик. Өлкөнүн тарыхындагы эң амбициялуу инвестициялык долбоор. Кенди иштетүү жаш республикага миллиондогон киреше гана эмес, алтын валюта резервтерин толуктоону да убада кылган. Тилекке каршы айтылган бул убадалардын бири да аткарылган жок. Буга себеп чет элдик инвесторлор менен иштешүү тажрыйбасынын аздыгы болду. Аны менен катар бийлик өкүлдөрүнүн эл аралык деңгээлде бизнес жүргүзүүнүн сырларынын эле жибине чейин аныктап билбегендиги. Андан сырткары алар коррупциянын торуна бир элинде да чыга албай калышты. Жыйынтыгында бардык пайда чет элдик өнөктөштөрдүн колуна тийди. Чейрек кылымга жакын убакыт Кыргыздын алтын кени Кыргызстан үчүн иштебей турду. Канадалык инвесторлордун алтынды ташып кетип, аз пайданы Кыргызстанга берип алдап, алаксытып келгени албетте нааразычылык жаратып келди. Ошол эле кездеги жетекчилик өлкөнүн таламын талашып, алтын кенди алгандын ордуна тескерисинче Кыргызстандын үлүшүн азайтып, соттук териштирүүлөргө шылтап, ар кандай куруу убадалар менен убакыт өткөрүштү. То есть, если Кыргызстан в одностороннем порядке выходит из соглашения, то будет действие такое, что 33 у Кыргызстана, 67 у Центеры. И это будет действовать, пока не пройдут суды, 5 или 10 лет. Это большой вред для Кыргызстана. Ошентип 28 жылдан кийин гана эң оор кырдаалдан чыгуунун жолу бар экендигин далилдеген чечим кабыл алынды. Бүгүнкү күндө кен бүтүндөй өндүрүш инфраструктурасы менен Кыргызстандын карамагына өтүп, жалпы эл үчүн иштей баштады. Кыргызстанга кендин кайтарылышы президент Садыр Жапаровдун көп жылдан бери элине берген убадасы болчу. Биз Кудайдын буйругу bir күнгө жазып турат. Ошол күнү чыгабыз. Башыбыз аман эсен чыкса, ушул жерде отурганда. Ушул ишти аягына чыгарабыз, бул бойдон калтырбайбыз. Сиздерге түз эфирден бүгүнкү кайрылуумдун себеби Кумтөр алтын кени Кыргызстандын толук ээлигине биротоло кайтарылганын кыргыз элине жана жалпы дүйнөлүк коомчулукка жарыялаймын. Кыргызстан получил 100% акций компании «Кумтор». Президент Кыргызстана Садыр Жапаров объявил о полной национализации золотодобывающего предприятия «Кумтор». Кыргыз өкмөтү «Кумтор алтын кени» өлкөнүн менчигине өткөнүн жарыялады. Центера 28 жылдык ишмердүүлүгүнүн ичинде Кыргызстанга 100 миллион доллардын тегерегинде гана дивиденд төлөгөн. Ал эми кен мамлекетке өткөндөн кийин 2022 жылга карата Кумтөр Gold Company'ден дивидендтердин көлөмү рекордтук 12 миллиард сомду же доллар менен алганда 140 миллионду түздү. Кумтөр Gold Company жабык акционердик коомунун маалыматы боюнча Кыргызстан 2009-2021 жылдары Центерадан жалпы суммасы 102 миллион долларга жетпеген дивиденд алган. Кеңди республиканын карамагына өткөрүп алгандан кийин 2022 жылы киреше 140 миллион доллардан ашкан. Айырма таң калтырбай койбойт. Кошумчалай кетсек, кен иштетилгенден баштап 2021 жылга чейин алынган бардык алтын чет өлкөгө экспорттолгон. Башкача айтканда, Центера иштеткен 28 жылда жалпы 410 тоннадан ашык алтынды казып сыртка чыгарып кеткен. Кыргызстанга 1 грамдагы калган эмес. Болгону үлүштүк кирешеден 100 миллион доллар алган. Кумтөр мамлекетке өткөндөн бери казылып алынган алтын кыргыз элинин байлыгы болуп сакталууда. 1992 жылы түзүлгөн алгачкы келишимде Центера Gold бардык акциялардын 3/1 бөлүгүнө, Кыргызстан 3/2-сине ээ болгон. Бирок 1 жылдан кийин канадалык компания шарттарды кайрадан карап чыгып, акцияларга ээлик кылууда орун алмашып калган. 2019 жылы мамлекеттин үлүшү 26%га чейин кыскарып кеткен. Кандай гана тоскоолдуктар, ушак айыңдарга карабастан Кумтөр Кыргызстанга кайтарылды. 2021 жылдын май айында алтын кенге тышкы башкаруу киргизилген. Биринчи айда эле алтынды сатуудан түшкөн жалпы киреше 82 миллион доллардан ашкан. Бүгүнкү көрсөткүчтөр да жаман эмес. Үстүбүздөгү жылдын башынан бери Кумтөр кенинен дээрлик 5,5 тонна алтын алынган. Ошол эле учурда продукцияны сатуудан түшкөн каражат 341 миллион долларды түзсө, пландагы көрсөткүч 287 миллион долларды түзгөн. Ошентип жыйынтык күтүлгөн суммадан 54 миллион долларга ашкан. Эксперттер жакынкы жылдарда кенден жылына 300-500 миллион доллар пайда түшөт деген божомолду айтышат. Дагы бир маанилүү жагдай кендин айланасындагы талаш тартыштын тынчтык жолу менен чечилгени абдан пайдалуу болду. Бул өлкөнүн кийинки инвестициялык климатына да таасир этет. 2023-төн баштап 2031 жылга чейин ачык карьер бар. Буюрса 2026 жылы жер астынан алуу ыкмасын иштетебиз. Калдыктарды сактоочу жайдан алтынды алып баштайбыз. Ошону менен биргелешип алтындын көлөмү болжол менен 152-155 тоннага барат. Бул алтындын көлөмү.
Ал эми жалпы запастарыбыз азыркы күндө 300 тоннадан ашык бул алтын кендеги. Анан муну менен токтоп калбай, биз азыркы күндө Кумтөрдүн тегерегиндеги жакын жердеги биздин месторождениябыз да бар да, ошол боюнча иштерибизди активдүү алып барып жатабыз. Бул жуманын же болбосо аркы жуманын башында тиешелүү документтерибизди алабыз, ошону менен биз чалгындоо иштерин баштайбыз. Эсептөөдөгү маалыматтар боюнча Кыргызстан жакынкы 10 жылда кенди иштетүүдөн 5 миллиард долларга жакын киреше ала алат. Ал эми бул өлкөнүн тышкы карызын төлөөгө жана социалдык тармакка, айлык акыны, чөлөк пулду жана да пенсияларды көбөйтүүгө олуттуу колдоо көрсөтүү үчүн реалдуу мүмкүнчүлүк. 2023 жылдын 6 айында өнүктүрүү фонддоруна 5 миллион доллардан ашык төлөндү. Социалдык өнүгүүгө салымдар 800 миң долларды түздү. Ошол эле учурда үстүбүздөгү жылдын биринчи жарымында таза киреше 100 миллион доллардан бир аз ашты. Жалпысынан Кумтөр Gold Company улутташтырылгандан кийин Кыргыз алтын ачык акционердик коомунун пайдасына 140 миллион АКШ доллары өлчөмүндө дивидендтер чегерилген.